Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Биз буйрусу азыр ошол Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу кайсыл айыл болуп калат? Мундуз айыл. Мундуз айылында турабыз. Урматтуу бир туугандар, урматтуу жалпы көрөрмандар, биз азыр ушул айылдын тургундары, ушул айылдын эл жакшылары чакырганынан түз келип, азыр сиздер менен бөлүшүп аткан учурубуз. Негизи урматтуу мекендештер, бизге азыркы учурда көп бейтаптар кайрылып атат да. Анан эми ачыгын айтканда жетишүү кыйын болуп атат. Фонддон мурда 2-3 оператор иштейт эле, монтажерлор иштейт эле. Алардын эми биртке кичине эмелерин төлөй албаганын ушундай болуп, кыскасы жана башка ушундай маселелер жагдайлар жаралчу эле. Мурда эми кичине шартка жараша иш жылчу. Азыр шартка байланыштуу алар өз жумуштары менен болуп, ошол операторлорубуз бир аз өздөрүнүн иши менен болуп, мен көп бейтаптардын астына бара албай атам. Кыскача бир кайрылып аткан мекендештерибизден мен алдын ала кечирим сурап кетейин дедим. Бир тууганыбыз көптөн бери бизге кабар айтып кайрылып атты эле. Бизге азыр баардык диагноздорунан бери көргөзүп аткан учуру, кыскасы ошол жамбашка мындай айтканда протез койдуруш керек да. Мына ушул операцияга урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, каражат жетишсиздигинен ушул бизге кайрылып, биз аркылуу сиздерге кайрылып аткан учуру. Баардык анализдери, диагноздору, мына эски, бул жаңысы экен, акыркысы да атаса. Мына ушул рентгендери баары турат, мынакей, баягындай чындык болуш үчүн документтеринин баардыгын. Буга чейин 2ден операция болгон экен. Мына ушул операцияга урматтуу мекендештер азыр каражат тарчы болуп аткандыктан, муктаж болуп аткандыктан сиздерге кайрылып аткан учурубуз. Урматтуу бир туугандар, канча жылдан бери негизи ооруп атасыз? 18-20 жылга жакын да, 20 жылга жакын. 20 жыл болуп калдыбы? Каерлерге кайрылдыңыз? Кайрылдык, эми ошо өкмөткө кайрылдык. Больницаларга кайсы? Ошто операция болгом да, 2 жолдон 4 жолу. 2 бутумдан. 4 жол операция болдуңуз? 4 жол операция. Азыр кандай? Азыркы учурда ушу жамбас сөөк чиришти баштаганыга ушу протез коюш керек деген диагноз коюлду да. Бут уже чирий баштаган мындай айтканда. Ооба, чиришти. Муну тезирээк алмаштырыш керек деп атабы? Тезинен ушу жамбаш протез коюш керек деген. Анан сырт жака да кайрылып көрдүңүзбү? Ооба, сыртка кайрылдык, Индияга, Новосибирге кайрылдык. Ал жакта биздиге караганда кымбатыраак айтып жатат да. Ал жакта канча каражат керектелип калат экен, мисалы Индияда, Новосибирде? Индияда $12.000 атат. Новосибирде бир путка 400 000 рубль, 500 000ге чейин атат да. Новосибирде. 2 бутка бир 800 000, 900 000 рубль кетип калат экен да. 1 миллиондун тегерегинде $10.000 болуп калат экен, мындай айтканда. Урматтуу мекендештер, кыскача кайрылуу, мындай айтканда, тoko терин айтканда. Урматтуу жалпы көрөрмандар, жоомарттар, ар бир көрөрман ушул видеолорду бир күндө мисалы кеминде күнүнө 5000 адам көргөн болсо, 5000 адам достор болгону 100 сом, 200 сомдон гана салым кошкон болсок, мына азыр бизге айткан каражатты дароо 2 күндүн ичинде чечип берсек деле болот да. Эми чындыгында мына азыр өзү эле кайрылсам мейли, азыр аксакалдар, ушул айылдаштар, ушул бир туугандар айтканынан аргасы сиздерге кайрылууга мажбур болуп турабыз да. Мына ушул каражатты туугандар, келиңиздер бир колдон келишинче ушул экранын астындагы шотко 100 сомдон, 200 сомдон гана көптү көрсөк болот. Ушу көптөшүп, ушул нерсени чечип берсек, агабыз эртерээк ушул Новосибирге барабы, балким Бишкекке барабы, балким Индияга барабы, кыскасы кайсыл жакта жакшы натыйжа берсе, ошол жерге барып операция жасатып келет эле. Мына ошол операция болуп жакшы болушуна себепкер бололу деп баарыңыздарды айтып кетерлик. Үй бүлө барбы? Үй бүлө бар. Канча бала чакаңыз бар? 3. 3 балаңыз барбы? 3 балам. Достор, үйгө кирип бөлүшсөк болот эле. Негизи ушунча агаларыбыз кайрылгандан мен мындай аябай бир четинен сыртыман билгизбеген менен ичимен сүйүнүп, кубанып турам да. Анткени ушунча агаларыбыз ушул айылдашы бир тууган үчүн күйүп, бизди күтүп, мына баардыгы жакшы болуп кетсе экен деп, баардыгы үмүт кылып тургандыгы болуп атат да. Бирок туугандар, мен азыр бул агаларыбызга да айтып кеттим, өзү бир айыле чечип кое турган маселе.
12 миң, 15 миң доллар каражат айтып атпаймынбы? 100 сомдон, 200 сомдон, мейли ашыгы 500 сомго чейин чогулткан болсок, дароо эле чечип кое турган маселе да. Ошого бир кайрымдуулук үчүн садака зекетибизди мына ушул агабызга сунуп, жакшылыгына себепкер болсок дейт элем. Агаларыбыз кимдер болуп калат? Жердештерби? Айылдаштар. Айылдаштарыңыздарбы? Чогуу чоңойгонсуздар. Жоролоруңуздардан барбы? Досум. Буларбы? Салам алейкум, кандайсыздар? Салам, жакшы. Аты жөнүңүз? Азамат менин атым. Мектепте чогуу окугансыздар? Чогуу окуганбыз, классташ болду, ооба. 18-20 жыл болду дейт. Ооба, билет, ооба. Азыр кандай аракеттер жүрүп атат достору тарабынан? Эми кылып атабыз колдон келишинче, эми дагы элден кичине салым кошулса жакшы болот эле да. Акча маселесинчи. Ошо сиздер кичине колдоп жардам берип койсоңуздар жакшы болот. Түшүнүктүү. Мына достун достугу ушундай да билинет да туугандар. Негизи ар кандай дос бар. Башыңа мүшкүл түшүп, оор бир ушундай сыноо түшкөндө жардам бермек турсун жаныңда тура албаган достор бар. Мына ушул достор, ушул агалар баардык дос болом деген мырзаларга үлгү да. Мына азыр кыйналып турганда жанында туруп, бизди чакырып, мына азыр сиздерге кайрылып аткан учур. Бунун өзү бир тоодой эле жардам, чындыгындачы. Канча жоромуңуздарда канча балдар бар? 10 бала бар. 10 бала барбы? Мындай кылабыз агалар. Бардыгыбыз буйруса лагабыздын операциясы бүткөнгө чейин туруп берели, Ооба, Кудай кааласа. аракетти кылалы. 10 бала 10 жакка тарайлы. Мени кошуп алсаңыздар 11-биз, буйруса. Мен азыр башында бир маалымат катары ушул видеону бөлүшүп атам. Буйруса дагы бир келип бөлүшөбүз. Эгерде соц тармак аркылуу чогулуп калса жакшы болот. Эгер андай чогулбаган болсо, анда биз айылдаргабы, колунда барларгабы документтерди алып алып барабыз, Ооба. Мечиттерге дагы баралы, Барабыз. Мына ушул бир тууганыбыздын жакшы болушуна баардыгыбыз себепкер бололу дагы. Анан мен жогоруда айттым, жаштар дос болом деген, дос күтөм деген жаштарга бир үлгү көргөзөлү өзүбүздү. Кандай дейсиздер? Жакшы болот. Турабы? Жора башчыңыздар ким? Россияда иштеп атат. Россиядабы? Чогулуп да толор Кудай кааласа. Аракет кылып Досуң атат. аракет кылтабыз, эми болушунча аракет кылабыз биз дагы Кудай кааласа. Түшүнүктүү. Рахмат. Агалар, аксакалдар. Ассаламу алейкум. Сиздин атыңыз кеңиз, мына жакыныраак болуп алсаңыз. Ким эле атыңыз? Атым Әли Султан. Şu Азаматтын Айша тазы болом. Мен дос, уулумдун досу болот да. Сиз балаңыз каякта азыр? Россияга кеттиле Сизди жакында. жөнөтүп тур да. Мен ошол уулум неме кылып калды. Бул бала өзү былтыр эле болдум эле операция, мурдагы жыл болду. Мен жакшы эле жүрөт дедим да, анан кийин уулум ошо медерге кайрылып көрбөйсүз ата дегенден неме кылдым. Эми колдон келишинче мына айылдыктар жардам беребиз. Кудай кааласа. Калганы Алладан да. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, биринчи баардык нерсе өзүбүздүн үйүбүздөн башталыш керек да. Урматтуу айылдык тургундар, агалар, достор, жалпы ушул Мундуз айылынын жааматы ол жерде тургандар. Жана ушул эфир артында көрүп аткандар. Келиңиздер, ушундайда биз бири-бирибизге ынтымак болуп, берешендүүлүгүбүздү, ынтымактуулугубузду, бир кол ачыгыбызды көргөзбөсөк, анан качан көргөзмөк элек. Ушундайда бири-бирибизди баяндай өлөп жөлөп кыйналганда, бир кыйынчылыгында жанда турбасак, анан качан турар элек. Ошон үчүн мен биринчи ушул Мундуз айылынын жалпы жааматына, тургундарына кайрылам. Анан ушул Сузак району, анан ушул Жалал Абад областы, мына ушул жээкте жайгашкан коңшу айылдарга чейин кайрылам, ар бир көрөрмандарга чейин кайрылам. Эми аябай эле көп каражат эмес, ошол бир 12 миң долларга чейин керектелет экен. Ушул каражатты бир атайын үмүт кылып кайрылып аткандан кийин өз убагында аракетибизди жасап чечип берели деп мен сиздерге кайрылып кетер элем. Ушул видеолорду максимально таратыңыздар. Биз дагы сиздер менен бөлүшүп турабыз. Мбанк номериңизди айтып кетсеңиз да. 704 менен 66 87 88. Ким деп чыгат? Азамат К деп. Российский карта барбы жокпу? Жок, жазып койгон. Карта жок, российский. Мына ушул Мбанкка деле которсоңуздар болот, туугандар. Ушул номерине түздөн-түз которуп, байланыш номери кайсыда? Ушунда. Кайра кайталаңызчы. 704 менен 66 87 88. Мына ушул номерге түз байланышыңыздар. Мына ол эмне деген көчө болуп калат? Кочкоров бекен. Үйдүн номери канча болуп калат? 17.
Кочкоров Бекен номер 17 ушул үйгө чейин келип, кабар алып, жылуу сөзүңүздөрдү айтып, аманатыңыздар болсо берип, дарегинен кабар алып кетсеңиздер андан да жакшы болот. Болбосом бир эфир артында туруп, мына ушул М-банктарга колдон келишинче көмөктөшүүгө чакырып кетерлим баарыңыздарды. Эң негизи ушул видеолорду максимально таратып бериңиздер достор. Жакшы сөз менен жардам бериңиздер. Ушул видеолорду канчалык көп адам көргөн болсо, ушул маселе батыраак чечилер эле. Мен ойлойм достору, сиздер дагы ар бир ошо айылдын группалары бар, башка айылдардын группалары бар. Мына видео бүгүн буйруса чыгат го, чыккандан кийин максимально таратыңыздар, Ушул видеолорду таратыңыздар эми. Ушунча эл кайрылып аткандан кийин бул чындык. Эми бир эле өзү келип кайрылып атса туугандар, туура эми ар кандай ситуация болушу мүмкүн. Кээ бири бир баягындай жалган маалымат менен каражат топтоп жана башка болушу мүмкүн. Жок, мына бул жерде ак көз, кара көз турат, апалар турат, агалар турат, аталар турат, жоролору турат. Мына ушул эң негизги могу анализдер, рентгендер турат. Ошого муктаждык болуп аткандыгы үчүн сиздерге кайрылып атат. Ушуну туура кабыл алып, колдон келишинче мына Рамазан айы кирип келатат. Рамазан айынын башында бир жакшы жаңылык кылып, агабызды операцияга алып кирип алайлы иншалла. Рахмат баарыңыздарга, тынч болуңуздар, ага кыжалат болбоң. Эми мындан оор операциялар дагы баягындай жеңилинен чечилип келген. Ушунча бир туугандарыңыз бар экен, агалар бар экен, жердештер бар экен, сиз жалгыз эмес экенсиз. Буйруса жакшылык болот. Эл журтубузга бир эки ооз сөзүңүздү айтып кетсеңиз. Алла разы болсын келгениңерге. Ушу эл журтумда ушу операцияга салымыңыздарды кошууну суранып кетем. Кайрылып. Рахмат. Тынч болуңуздар, тоосур.